Кадырман телекөрүүчүлөр, биз бүгүн кайтаруу жана күзөт департаментинин 1-саптык батальонунун 3-ротасындабыз. Биз бүгүн бул жерден аскердин бир күндүк турмушу, таңзаардан тарта кечке чейин эмне иштерди кылат, ушулар тууралуу кененирээк баяндап беребиз. Рота турула! Рота турула! Рота турула! Аскердин таңы эртең мененки саат 5:30 башталат. 3 мүнөт аралыгында жалпы аскерлер сапка тизилип калышы керек. Ата журтун өз канын төксө да сактап келген ынтымак жана достукту өтө балаган эзелтеден арбак тарыхын рухун. Таң заарында турган жоокерлер эртең мененки физикалык көнүгүү же болбосо дене тарбияны машыгуу үчүн азыр тизилип турган чагы, мындан соң 3 чакырым аралыкты чуркап, андан соң ошол жаткан бөлмөсүн тазалап, анан таңкы тамактанууга же болбосо эртең мененки тамакка барышат. Башка элден табылгысыр жүрүп биздин батырлардай анан айтып белим дегенде сезимдерим менен отмай жанбай бүтүнөгө тарагыз деген улут бар. Департамент башчынын бекитип берген күн тартиби бар. Ошо күн тартип негизинде эртең мененки көнүгүүлөр өз күн тартип негизинде бөлүнүп берилген убакыт сааты. Биздин жоокерлердин ошо күн тартип негизинде иш алып барат. Ошол жерде убакыт сааты менен бүт бөлүнгөн. Эртең менен ойготулгандан кийин эле баягы денени чындоо биринчиден, экинчиден баягы тамак болгон аппетитти ачуу, баягы кан жүгүртмөнү жакшыртуу деген мааниде азыр биринчиден ушул эртең мененки эркин жазалуучу көнүгүүлөр өткөрөт. Андан соң чуркоого кирет. 3 километр чуркоого чыгышат. Ал өзү Департамент башчысы тарабынан 1 айдык тамак аш бекитилет. Номер 1-чи ченем менен ичет. Азыркы эртең мененки тамактануу жөнүндө айтсак, эртең мененки тамактанууга сүт чай, колбаса, сыр, нан, ак нан, кара нан берилет. Ошондой эле тамак берилет. Эртең мененки тамак ушул болуп саналат. Түшкү тамак болсо 1-чи анан 2-чи тамак болуп берилет. Анын ортосунда чай, компот, сок берилет, салат дагы кошулуп берилет. Кечки тамакка болсо колбасанын ордуна балык курулуп берилет. Бул тамак аш азыр заман өнүккөнгө ылайыктуу. Азыркы убакта бизде баары электронный вариантта, телевизорларда көрсөтүлүп турат. Түшкүгө эмне тамак, эртең мененкиге эмне тамак ичет, кечкиге эмне тамак ичет, баары экранда көрсөтүлүп турат. Солдаттардын жашоо тиричилиги жакшы болуш керек, жаткан жери жылуу болуш керек, кийими бүтүн болуш керек жана дедовщина деген маселеси болбош керек. Албетте бүгүнкү күнү биздин департамент ошонун негизинде иштерди алып барып жатат. Былтыр эле айтып кетсек, министрлер кабинетинин колдоосу менен, финансы министрлигинин колдоосу менен биздин департаментке кошумча 23 миллион сом республикалык бюджеттен каралды. Мына ошол акча каражатына биз заманбап аскердик ашкананы оңдоп түздөп алдык. Анын ичиндеги бүт жабдуулардын баарын жаңылатып, оборудованиялар келди. Эми бүгүнкү күнү биздин жоокерлерибиз жакшынакай ашканада тамак ичип турушат. Биз бүгүн жазаларды аткаруу кызматынын кайтаруу жана күзөт департаментинде болдук. Биз бүгүн кыргыз жоокеринин бир күндүк жашоосу. Алар эртең мененки саат 5:30-дан кечки саат 9:45-ке чейинки аралыкта эмне менен алек болот, кандай тамак аш ичет, ушулар тууралуу кененирээк баяндап бердик. Ал эми эфирибиздин соңунда ар бир эр азамат ата журттун тиреги деп айткыбыз келет. Арген Мажитов, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй.